Ehram эки бөлүктөн турат. Азмалик ажынын колунда турган менен менин колумда турган экөө бир размерде. Кайсынын үстүнө, кайсынын астына айырмасы жок. Боло берет. Мына бисмилла. Астындагынын өзү эхрамга сүннөт боюнча гусул алып, андан кийин кийилиш керек. Бирок шартка байланыштуу дарат менен кийсеңиз да болот. Азыр баарыбыз бандыт окудук, даратыбыз бар. Ушул дарат менен кийсек болот иншалла. Бисмилла. Бардык кийимдерди чечкенден кийин бир кенен жерге барып туруп. Мына эхрам кийимиңиздерди монту урайбыз. Бисмилла. Биринчи монту баш аягын теңеп алабыз. Бисмилла. Андан кийин оң жакка тартып алайлы. Оң жакка тарткандан кийин мына менин колдон келишинче кысып, эгерде өзүңүздөр ичиңиздерди тартканыңыздар болот, анан монтуп сол тарапка, кайра оң тарапка. Мына бул алдыңкы жагына көбүрөөк материал койсоңуздар, ушул жакшыраак болот. Биздин усул ушундай. Башкача байласаңыздар да болот. Ушуну силерге сунуштайбыз. Кеңири кадак таштаганда да ал ачылбай калат. Кеңири ошого алдын ичине эме кылдык. Кайра кайталайбыз. Мисалы, монтуп баш аягын теңеп туруп, оң жакка белгилегенден кийин эхрам кийимди алдыга тартабыз. Алдыга. Жана буну берека бир кайрыңыз. Кайрылгандан кийин ушул бойдон бисмилла деп туруп кайрып баштай беребиз. Ремен тагып койдум бирок. Ремен такса болот, ремен да аз көрсөтөт. Мынтип кайрыганда өзү эле бул түшпөй турган болот өзү негизичи. Тартса чыкпайт. Бирок эки аттыкка страховка алып туруп, ремен кайлап коесуңар. Ремен кадыресе шымдын ремен да кете берет. Биз көбүнчө ушуну сунуштап атабыз. Ал эми эхрамдын өзүнүн ремени болсо да онда таап көрөсүздөр. Азыр көрсөтүү үчүн ондай көрсөтөйүн. Мисалы, мол ремен болсо ремен тактык. Эми бунун үстүнөн дагы бир сыра мону кайрып койсок болот артына. Шуну менен үстү жагы бүттү. Эми асты жагы. Тизе жапса болду демекчи. Мына мындай тарт коесуңар, уштап жерге түшпөтпеш үчүн. Анан үстүнө мындай тартып алабыз. Баш аягын бирдей кылып, мындайча. Анан мына учу менен наркы учун эки колуңузга кармайсыздар. Бул учун мындай оң жак учун сол колу менен, сол жак учун оң колу менен кармап туруп, мондай түз тартып туруп аркага байлап аласыздар. Ушундай кылсаңыздар кадыресе кийимдер тосулат бардыгыча. Аркасын мага окшош арыктар болсо өзү колу менен байлап берет мондайлыкча. Эгер ичине эт алган агаларыбызда шериктер байлап берет монтуча. Муну Мирланке байлап койсоңуз, шерикти байлап коет. Арык болсо колу менен эле байлап көрөсүз. Мына ушу менен кете бердик. Жана башка аялдардын жанында дагы недоуста жаралбайт. Кадыресе кийимдердин бардыгы жабылмайт. Анан үстүнөн мол адаттагы кийимдерди астына ала беребиз. Буга уруксат. Ичинде паспорт, акча, телефон бардыгы кете берет, жай намаз. Буга шарият уруксат берет. Баш кийим кийилбейт, чечилет. Ач көз айнек болсо тагыла берет, көз айнекке уруксат. Андан башка бир жерлер жараат болгон болмосо, ал жерлер оролот, ага уруксат. Андан башка нерсеге болбойт. Маска. Маска дагы уруксат, бул зарыл нерсеси. Масканы кадыресе тагып ала беребиз анан. Анан масканы чечебиз туганда. Азыр мен кайра эскертип айтсам, могу кийимдер такыр чечилет. Мен сабак иретинде гана өзүнүн кийимдерин чечпей көрсөттүк. Тапшке кийебиз бутка. Пайпак кийилбейт, чечебиз пайпакты. Эгерде бутуңуздар аягы үшүп кетип, мындай мурамырда кыйналып аткан болсоңуздар, өтө оор болгон үчүн уруксат.